Чокур районунун Арал айылындагы Ак Тилек айым үйүндө чакан ишкерлик кылып, үйгө керектүү болгон шешептер топтомун даярдап келет. Башында үйүнүн чакан гана бөлмөсүндө ишкерликти баштаган айым бүгүнкү күндө өз ишкерлигин кеңейтип, ошол эле учурда өзүнүн айылындагы башка айымдарды да жумуш менен камсыз кылууда. Мен бала кезде биз өзүбүзгө эле апам ушундай метражный алып эле үйдөн кыргызча эле тигип койчук да. Анан жылдап колдоносуң, эч нерсе болбойт. Анан мен турмушка чыгарда апам баягы айтып атат да, сандыкка салабыз го. Давай ушинтип эле тигип алайлы, кайра эле сен өзүң тигип ал, каалаган сүрөтүн таңдайбыз десе мен. Ой, койчу апа, эми бир жолу күйөө тип атсам, турецкий коробкадан алам деп болбойм да анан. Ай, анын ишенич жок да. Ажы моян жакшылап карма. Мындай эле кылып тикпейсиң десе болбой коем. Анан макул деп апам баягы көңүлүм эметпесин деп барып алдык турецкий деп. Көрсө анын журкандыкы мондай да комбинированный болот го. Ушундай комбинированный болчу. Анан мондай бир бети гүлдү да, асты однотонный. Гүлдүсүн кездемеси жакшы экен, однотонныйына синтетикадан тигип коюптур. Анан баягы бир-эки жабынганда эле бияктар түктөшүп кетти. Анан ошондон кийин кайра алып, кайра тигип баштадым. Бул кездеме чоң бычыгы кыйыныраак орчулукту жаратат да, өзүң быч кыйыныраак. Кызым мектепке кеткенде мектептен келгенче күтөм аябай. Майда чүйдөлөр болсо ишимди кыла берем, атак мондай основной жумушту кызым менен кылам. Анан экинчи да кызым бар. Ал экинчи класста түштө окуйт. Кээбирде ал жардам берип кармашат. Булар уже одна спалка бычабызбы, двухспалка бычабызбы, бул заказбы деп бүт түшүнүп калышты да, менин тилимди түшүнүшөт. Бул срочный заказ десем, бат-бат кыймылдашат булар дагы. Тез-тез кыймылдайт. Анан канча заказ түштү деп булар да сурап турат. Булар да билишет. Негизи мен могул биринчи машинкам, ушул менен баштагам. Турмушка чыга электе эле апам белек кылып алып берди эле. Бул мындай илгерки машинада үнү чыгат, бирок до сих пор иштейт, до сих пор колдоном. Мен жолумду ачкан ушул машинкада. Аябай жакшы көрөм ушул машинканы. Өзүм отуруп тигем кээбирде. Анан акырындап уже буларды анан ала баштадым да. Эң биринчи ошо менен эле баштагам. А булар уже баягы кийинки машинкалар автомат, полуавтомат деп бөлүнөт. Муну дагы атам раматылык неме кылып алып берди эле. Ишиңди уланта бер, өзүңө жаккан нерсе менен болсо деп. Ошондон келген машинка. Булар дагы баягы предмет болсо дагы булар да түшүнөт, булар менен да сүйлөшөм. Өзүмдүн ыраазычылыктарымды айтам. Себептен де ушул аркылуу мен кирешеге чыгып атам. Өзүмдүн өнөрүмдү колдонуп, мындайча айтканда, нан таап жеп атам да. Башында бүт жумушту өзүм кылчумун, өзүм кыркам, өзүм тигем дегендей. Анан окууларды окуганда убакыт көп талап кылынат да, себептен де мугалимдерим тапшырма берет, аларга аткарыш керек аларды. Анан онлайнга чыкканда, может быть, со стороны мындай жеңил эле көрүнөт, ой, жөн эле сүйлөп атат, ой, мынтип атат депчи. Негизи баракчаны алып барышты эле бул жумушта, ошо эле бир стористи же бир посту, бир рилсти тартып жүктөш убакытты жана эмгекти талап кылат. Менде мындай эме бар болчу да, ой, өзүм кылам. Алар кыла алмак беле, андай кылбай койсочу, же ушул акча ким эле иштемек эле деген сезимдер бар болчу. Заказдарым көбөйгөндө уже хочешь не хочешь ошого келгенге туура келип калды. Себептен жетишпейсиң. Бул жерде үй бүлө деген бар, бала чака, тамак жасаш керек. Анан жардамчы кыздарды ала баштадым. Аларга деле ыңгайлуу болуш керек дейм да. Келип, жолу жумшак, иштеп кетсе эмнеге жок.
Неге, почему бы нет? Бир жака Сокулукка же Бишкекке барып иштешсе, например, жол киреге канча убакыт кетет, үшүйт, ысыкта ысыйт дегенде бул жерде жакын. Бир кыялым бар да. Ошо айылымдын тургундарындагы бир жумуш менен камсыз кылса, мындан да көп чоң цех ачкым келет, Кудай буйруса. Бир күнү кардар көбүрөөк заказ берди, акчасын алдын ала алып койдум. Баягы кезде мен алайым деп барсам, 15 сомго кымбат айтып атат. Эже, мен заказ алып койду элем, ушуну айтсам, жок болбойт, доллар көтөрүп кетти ушул ойдон деп. Мен анда эми бир 500 сомдой кошчумун да, үстүнө 500 сом кошуп анан сатчумун, кызмат акыма деп. Мен санасам, мага жол кире, анан тиги 15, ал 1 метр деле 15 сом. Булга 1 метр кетпейт, 6, 8, 10 метрден кетет. Өзүмө почти бир 100 сомдой эле калат экен да. Анан ошо жерден дагы ойлонуп баштадым, мен туура эмес санайт турбаймынбы? Ушунда ар дайым келген сайын баасы өсөрсө кандай болот деп. Ошон тажрыйбалуу болот экенсиң. Анан уже өзүм санап мындай деп алып калдым. Алдын ала клиент менен сүйлөшүп, алдын ала поставщиктер менен сүйлөшүп, артып калат, мындай артып калат, мындай болуп калат. Даже ошолорду кошуп, стачной шов деп коет да. Ошолорду налычка тигип, баягы кошулган үчүн арзаныраак кылып сатчумун. 50 сомдон, 80 сомдон. Потому что ар бир сомду саначумун. Кездеме канча сом болот мага? Ушул пакет канча сом болот? Ушул лейба канча сом болот? Жипке чыгарасың. Анан эми бул помещение мен өзүмдүкү болгондуктан мен аренда төлөбөйм да. Эгерде мен снимать этсем, мен аренда төлөмөкмүн. Ошону учетко алам, кыздардын айлыгын учетко алам. Анан албетте дагы бир сонун фишка, өзүм айлык чыгарам. Өзүмө как положено, мен ордумда бирөө иштесе канча айлык алмак деп туруп, өзүм муктаждыктын лично өзүмө жумшайм ошол. Башында тиккенде ошол кыздарым жаткан бөлмө болуп калды азыр. Ошол машинкам, пятинитка менен эски машинкам турчу. Ал жакта тети шкаф турчу, кездемелер турчу, тети морозильник ошол жерде турчу, кездемем батпайт, ошо морозилканын үстүнө эми монтип тизип койчумун да. Анан морозилканы ачканда ошо кездеменин баарын алганга туура келчү да, анан кездемелер да орда. Анан аябай бушайман болчумун. Кесип атканда бул азыр столго кенен батып калды, чоң болуп көрдүңүздөр, бирок тиги место тар, батпайт эле, коридорго чейин чыгып кетет, кээ бирде залга алып барам. Үйүмө мейман келип калса, чачык, жип болчу, анан кичине мындай ыңгайсыздык болот да баары бир. Аял киши болгондуктан уяласың да. Иштедим, ошентип эле иштеп жүрдүм дагы. Бул жерде проект кылып биз кладовка кылмакпыз да. Ушул комната 2ге бөлүнмөк. Бүт фундамент куюлуп калды эле, анан жолдошума айттым, ушул бир жагын мага чакан ишкана кылып бер, мен 2 машинканы батырып, бир чакан стол кылып алайын. Үй таза болсун, баягы кирип алып иштей бергендей. Баягы иштеп атканда киши келип калса, ошонун бойдон калат да, аны жыйнап мындай жайыш всё равно неудобно да, мындайча айтканда ыңгайсыз. Десем, жолдошум көндү эле. Жолдошум бүт условия түзүп берип атат. Башында анда деле күмөн сана болгон. Мен ушу бантта иштеп жүргөндө 7 жыл иштедим да бантта. Жумуштан кетем, ушундай иш кылайым десем, башында ортуп эмне кыласың, аны көтөрүш керек, аны сатыш керек, волокитасы көп, андан көрүк. Жумушуң бар, туруктуу айлыгың бар, кагаздан оор нерсе көтөрбөйсүң, ушул жерде эле иштей бербейсиңби деп камкордун көргөздү го. Анан болбой эле баягы кыялымды орундаткым келип, цехтерде иштедим, швея болуп иштеген күндөрүм болду. 1,5 жылда иштедим го дейм. Баягы иштегенин максаты дагы акча табыш керек болду, но эң биринчи бул ички кухняны көрүү. Кандай мамиле кылыш керек, закройну кандай кылыш керек, кыздарды иштеткенде кантип иштетет, ошонун баары бир баягы опыт керек экен да, тажрыйба алыш үчүн иштедим. Бул жерге азыр биз кнопкаларды кадап калдык. Анан замочка бат бузулат да, ошол себептен кнопка ыңгайлуу, бул абдан актуалдуу болгондуктан ушуга өттүк. Бирок башында мен кээ бирде замок салып берчим, кээ бирде могул жерин жана кыргызча эле ачык кылып калтырып койчук.
Анан издендим да аябай эмне кылса болот деп интернеттен карап, негизи эле биз жалкообузда маалымат издебейбиз көбүнчөбүз. Барыбыз эмес көбүнчө анан ушуну таап ушундай кылса болот турбайбы, мен ушуга да мээм жетпептир деп анан мунун аппаратын таптым, кнопканы таптым, анан кнопка кадап калдык. Бир шешеп эгерде биз бычып дайындап алсам, где-то 1 саатта полный комплект тигип бүтөм, полный тигем. Могу строчкалары двойной болгондуктан бул убакыт көбүрөөк талап кылынат. Анан жаздык каптарда мондай ушкасы менен болот да четинде. Бул жаздык кийгизгенде мондай кооздукту берет. Мондай ушкалар чыгып турат да. Ушул кооздукту берет, ушун үчүн ушундай кылабыз. Ушуларга ба строчкаларды бергенге көбүрөөк убакыт талап. Бул мен авторский методум. Негизи көбүнчөсү даже брендовыйлар 3 сантиметр же 5 сантиметр, то есть. А мен бул жагы 0,1 да берем, себептен бул башкача бир кооздукту жаратат. Кнопка тагып бүткөндөн кийин полный кайра үтүктөйбүз. Себептен бул товарный видти көргөзүш дагы ушу үтүктөн көз каранды. Анан башында мен өзүм коллегаларыма сатканда обычно эле пакетке салып берчим, андай этикеткам деле жок, жөн эле ушинтип тигип, бирок аверлогум жок болгондуктан мен изденип ушу шовту ойлоп эме кылдым да, ушундай кылсам ичи да таптаза болот, сатканга да уялбай сатасың деп. Жумуштан чыгып кеткенден үйдө отуруп ушуларды иштеп баштадым да, анан тааныштарга саттым. Анан бул нан эмес экен да, күндө эле ала бергендечи сапаты жакшы болгондуктан муну 4-5 жыл колдонушат да. Анан эмне кылам, дагы алып барып сатам же магазиним жок болсо же точкам жок болсо деп кыйнала баштадым. Ошо кыйналганым себебинен мен баягы эң ылдый пикке жеттим окшойт деп ойлойм да. Соодам жок, үйдө отурам, акча керек, бирдеке кылыш керек экен деп ошондо ойлондум дагы. Эң биринчи мен 1000 сомго бир курс алды элем. Ошо вактан отуруп, анан менде бир кызыгуу пайда болду. Ушундай кылса болот турбайбы деп туруп, курстарды окуй баштадым. Биринчи 1000 сомго алдым, анан 5000 болду, анан 10.000 болду. Ошентип чоң чектеги курстарды алганда менде жылуу болду. Биз ойлойбуз го, бир курсту алсам эле мен ошондой болуп кетем деген, жок, бул туура эмес экен. Ар бир курстун өзүңө керектүү жагын алышың керек экен да. Анан онлайн дүйнөсү мага эшигин ачты десем болот. Мен эле тааныштарым ушундай шешеп чыгарып сатып атканымды билбейт экен. Ошолор заказ бере баштады, тааныбагандар заказ бере баштады. Кыргызстандын бүткүл четине, региондоруна заказдарды жөнөтө баштадым. Анан курьерский службаны деле билбейт элем. Вроде бантта иштейсиң, бирок ошондой маалыматтардан алыс болчу экенмин да. Оказывается, наемный работник дегендей, ошо сага план берет, все сен ошо менен эле кыла бересиң да, мындай эки жакты карабайсың, изденүү деген жок болот. А бул жерде өзүң ишиң болгондуктан, өзүң бизнесиң болгондуктан, баягы жок да бирөө мындай кыл деп айтканга анан издене баштайт экенсиң. Кыздар ар бир кездеменин өзүнүн кыялы бар, мурунку айтып өткөндөй эле. Бирөөнү жууганда усатканы көп берет. Эже мен шешеп алды элем, түлөп кетти. Каяктан алып атасыз ушундай кездемелерди? Эже мен односпалка тигип берет элем, жолдошум командировкага кетет, сапаттуусунан анан размерди кантип алам деген суроо талаптар көп боло баштады да. Анан мындай кыл, мындай аласың, кездеменин аты мындай деп айтып кое берем. Анан уже жетишпей баштадым. Көп болду, анан ойлонуп, эгер суроо атышса бул тема актуалдуу окшойт да. Ушинтип кыз келиндерге берсем кандай болот экен деген бир ой келди. Рисковать этип көрдүм. Бир запуск кылдым. Биринчи запуста 6 айым кошулду, 6 айым окуттум. Дагы бир ошо бизнесимдин өнүгүшү, мен ойлойм, бул ниет жана ыраазычылык да. Себептен ошол даже 6 ай эмес, 1 айым каттала электе менде бир корку сезим болду да. Болбойт турбайбы дегенчи, болбойт турбайбы, эч ким албайт турбайбы деп анан
1 айым катталды, 2 айым катталды, 3 айым катталганда Кудайыма шүгүр дедим. Баягы мен жанагы эмем түшүп калмак да, желанием түшүп калмак, ошондо 1 дайым албаса 3 айым болсо да катталды, Кудайыма шүгүр деп ыраазычылыгын билдирдим да. Анан кийин 6 айым, ошо 6 айым болду. Биринчи потокто аларга билим бердим. Иштеген кыздар сразу эле результат көрсө үйүнөн мага окшоп тигип, бирок техникасын билбеген, мага окшоп туура кескенди билбеген, жана жууса журканы батпай калган айымдар көп экен да. Чындап эле. Анан ошентип кеттим. Азыр 1,5 жылдын жүзү болуп калды. Айымдар менен өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп келем, билим менен бөлүшүп келем. Аларга мотивация берем, жол жобосун айтам. Себептен де ушуну алар билип алса, баягы мен 5 жылда жеткен результатка менден окуган айымдар 2 айда 3 айда жетип атат. Бул сонун нерсе да. Улам сайын алган сайын уже опыт келе берет. Анан эмнеге түз эфирлерди өткөрөм? Ошо адамдар, мен окуучулар менден кайтарым байланыш түзмө-түз алган жакшы да. Ошон үчүн өткөрүп турабыз. Мага да тажрыйба бул. Анан окуучуларыман да көп нерсе үйрөнөм чындыгында. Себептен да алар туура бычышты билбеши мүмкүн, тигишти билбеши мүмкүн. Бирок ар бир адамдын күчтүү жагы болот да. Менде жок нерсе болот да ар бир окуучумда. Ошолордон мен тажрыйба алам.